Кайтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Ошо IT тармагына биз дагы башка жумуштарда иштеп, кесибибиз мененки мугалим болчу. Бирок IT сферасы ушунчалык перспективдүү болгон үчүн ушу IT тармагына өтүп, 3 компанияда иштеп, азыр 3-үчүсүндө иштейм. Qualcomm, IPsoft жана NCH компанияларында иштеп келдим. Нью-Йорк жакта, Нью-Джерсиде, Чикагода азыр. Анан бул жерде көргөн Мурас Клаб жакта ушул Бакыт, Айдана, Тимур жана Эсен дөөлөктөрдө айтып өтүштү. Булар бизге ушундай идея кылып, дагы көптөгөн кыргыздар, мекендештер бул жерде болобу же Кыргызстанда болобу маалымат жетпейт. Пока долбоордун максаты ушул, маалымат жеткирүү да. Жаштар, канчалаган жаштар бар, ошолорго маалымат берип, IT тармагына кирсеңер бул чоңдогон, чоң океан. Бир гана эшигин, эң керектүү эшигин ачса, дагы көптөгөн эшиктер бар деген максатта ушуну ачып, ушул клубду ачып. Менин атым Тимур. Expedia компаниясында 5 жылдан бери системный инженер болуп эмгектенип келем. Өзүм компьютерный жагын бүткөн эмесмин, бирок бул жака келип, ошо мүмкүнчүлүк көп экенин көрүп, өзүбүздү сынап көрүп, биз деле IT тармагында эмгектенсек болот экен деп, азыр ошо эмгек. Салам достор. Менин атым Бакыт. Мен Salesforce компаниясында cloud инженери болуп иштейм, AWS инженер. Кыргызстандагы жердештерибизге өзгөчө кыргыз тилинде айыл жергелерине маалымат жеткирүү, туура кесип тандоо, туура кесип катары, азыркы заманбап кесип катары бул IT гана боло алат. 21-жылдын эмеси десек болот. Туура кесип тандап, туура жол менен ошо жакшы ийгиликтерге жетишүү. Айтып өткөндөй, байкелердин баарынын үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, бирок ошого карабай эс алуу күндөрүндө ушул иштерге катышат, долбоорлорго. Анан Мурас Клаб, бул Мурас Клабтын азыр 3 багыты бар. Биринчи багыты ошо чогулуу, коннект деп турат. Бул биригүү, IT адистер баары биригип бир идеяларды алып келүү. Экинчиси өсүү, бул чогуу өсүү, ал жерде ар кандай сертификаттарды, ар кандай тренингдерди, вебинарларды өткөрүү. Себеби IT бул ордунда турбайт, күндөп өсөт. Ошон үчүн ITде болгон адам бул мээси курч болуш керек, ар дайым элдин алдыда болуш керек. Бул ошого чогуу жардам беребиз, биз билгенди биз бөлүшөбүз, бири-бирибизди менторинг көтөрөбүз. Андан кийин импакт, бул таасир бул. Биз ошол өзүбүз үйрөнгөн нерсени Кыргызстандагы мекендештерибизге мындай таасир кылсак, көрсөтсөк, ошонун баарын акысыз кылсак деген оюбуз да. Анан кимдер кошула алат? Бул жерде отургандардын баары кошула алат. IT профессионал болушуңар керек. Анан жардам берүүнү каалагандар. Ошолорго ар дайым эшигибиз ачык, Чикагода. Калганын менин келинчегим болуп кетет. Азыркы учурда Relativity Software компаниясында DevOps инженер болуп иштейм. Жана мен жумуштан сырткары дагы full time жумушум бар десем болот. Мен апамын. 2 балам бар. Чоң кызым 2,5 жашта, кичинекей балам 7 айлык эмчекте. Ошого карабастан мен 2 жыл мурун бул багытты аркалап ментор сыяктуу биз келиндерге айрыкча андай ментор болуп, туура багытты тандап, туура кесипти тандоо боюнча өзүмдүн кандай десем, опытыман, өзүмдүн басып өткөн жолуман кеңештеримди берип келем. Ошондой эле азаттыкка ушуга чейин 10го жакын кыз келиндердин ITдеги орду, менин өзүмдүн опытым боюнча 10 чактыдан ашык макала жазылган кыргыз тилинде. Ошонун баары ошо Кыргызстандагы жаңы өсүп келип аткан ошо муундарга туура багыт тандоо жагынан кичине да бир болсо салым болсун деген ойдо. Биз былтыр
быйыл точнее кыш айында башка жигиттер менен да таанышып, ойлорубузду бөлүшүп айтып калдык, что бардыгыбыздын оюбуз бир экен, анда давайте бир ушундай бир клуб түзүп коелу. Ошол жерге бүт профессионалдарды чогултуп, бири-бирибиз менен опытту бөлүшүп, чогуу иштейли, масштабный түрүндө депчи. Ошонун негизинде ошо клуб түзүлдү. Азыркы күндө мен кече жакында 4-чү IT багытындагы акысыз вебинарымды өткөздүм. Аябай кубандырган нерсе бул күндөн күнгө ITге кызыккан жаш кыздар, жаш балдар көбөйүп баратат. Күндөн күнгө аудиториям чоңоюп баратат да. Бул айтат, что бизде Кыргызстанда ITге болгон кызыгуу күндөн күнгө өсүп атат. Ошондой эле мен өзүмдүн примеримде айтып келем. Менин дагы айта кетсем бэкграундум деп коет. Менин дагы биринчи кесибим IT эмес. Бухгалтерский учет аудит анализов жагынан өткөн. Бирок IT багытында иштеп, IT багытын алып кеттим. Кыргызстандагы кыз келиндерге бизде стереотип бар го. Бул IT жумушу эркек балдар гана иштей алат. Бул кыз келиндерге эмес деген нерсени мен бузгум келет. Ошо стереотипти бузуп, жок, бул именно кыз келиндерге дагы аябай ыңгайлуу жумуш деген нерсени өзүмдүн примеримде айтып келем да. Ошого өзүм пример болуп мен ар дайым айтам. Каттар келет, толтура деген каттар келет социалдык тармактардан. Кантип баштасам болот, эмне кылсам болот, кеңешиңизди бериң. Мен дагы өнүккүм келет. 2 балам бар, 3 балам бар. Бир балам менен 2 жылдан бери үйдө отуруп калдым деген аябай көптөр каттар келет. Ошонун негизинде ошо вебинарларды баштадым акысыз. Мен айтып келем ар дайым, бул Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн негизи биринчи бактылуу эне болуш керек. Үй бүлөдө бактылуу эне болгондо бул бактылуу үй бүлө болот. А бактылуу үй бүлө болсо биздин мамлекетибиз өнүгөт. Ошо Мурас клубга кошулам дегендерге бардыгына кандай десем, бардыгыңыздар кошулсаңыздар болот. Жана эле ошо IT багытында өзүңүздөр дагы айылдагы туугандарыңызга, Кыргызстандагы мекендештерибизге ушу тармакты көбүрөөк жайдырып, эрте алар 17-18 жаштагы балдар болуп атпайбы? Алар азыртадан ушу багытты тандаса, 30-40 жашка чыкканда ким билет Кыргызстандан дагы бир Google'ды, бир Facebook'ты, Instagram'га окшогон, Amazon'га окшогон бир платформаларды ойлоп тапкан кыз жигиттер чыгат. Мен билем, что Кыргызстанда бизде аябай акылдуу жана кандай десем, креативный жаш балдарыбыз аябай көп. Ошонун негизинде ар кандай проекттерди иштегенге, ар кандай кеңештерди алганга биз ачыкпыз. Биздин компанияда бир мен катышам волонтер болуп. Бир айда суббота күндөрү бизде эртең мененки саат 4 саат аралыгында 7 жаштан 17 жашка чейинки именно жаш балдарга код эмне экенин үйрөтүү негиз максатында оюн аркылуу ошо жаш балдарды ITге кызыктыруу максатында ар кандай программалар болуп турат. Ошо сыяктуу негизинде ошо сыяктуу программаларды дагы ойлойм Кыргызстанга да жеткирсек аябай жакшы болот.